Чындыгында мактоолор Аллахка тиешелүү. Биз аны мактайбыз. Андан жардам жана кечирим сурайбыз. Мен күбөлүк берем. Сыйынууга татыктуу Аллахтан башка Кудай жок. Анын шериктери да жок. Мен Мухаммад Аллахтын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк берем. О иман келтиргендер, Аллахтын азабынан сактангыла жана мусулман болуп гана өлгүлө. О адамдар, Раббиңерден корккула. Ал силерди бир жандан, адам атадан жаратып, андан анын кабыргасынан жубайын жаратып, анан ал экөөсүнөн көп аял эркектерди таратты. Жана анын ысымы менен бири-бириңерден нерсе сурай турган Аллахтан корккула. Жана тууган уруктардан алыстап кетүүдөн абайлагыла. Албетте, Аллах силерди көзөмөлдөөчү. О момундар, Аллахтан корккула жана жалаң чын сөздөрдү сүйлөгүлө. Ошондо Аллах силердин ишиңерди оңдоп, күнөөңөрдү кечирет. Кимде ким Аллахка жана анын элчисине моюн сунса, анык улук жеңишке жетиптир. Жана андан кийин чындыгында эң акыйкат сөз бул Аллахтын китеби жана эң мыкты жол Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Динде эң жаман иштер жаңыдан ойлоп чыгарылган иштер. Ар бир жаңыдан ойлоп чыгарылган иш бул жаңылык. Ар бир жаңылык бул жаңылыштык жана ар бир жаңылыштык тозокто о элим. Мустадрак аль-Хакимде бекем чынжыр менен келгендей, Абдулла ибн Умар, Аллах андан разы болсун, айткан: Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаваттары болсун: Эй мухажирлер, эгерде силерге 5 нерсе жете турган болсо, биринчиден, алардын силерге жетпешин Аллахтан сурайм алдын ала. Андан кийин ал, эгерде кимдир бирөө жийиркеничтүү иштерди кыла баштаса, анда алардын арасында мурунку муундарда болбогон жугуштуу оору жана чума жайыла баштайт деди. Андан кийин ал, эгерде адамдар таразадан алдап баштаса, анда кургакчылык, ачарчылык жылдар каптап, алардын үстүнө адилетсиз падышалар келет. Эгер алар мал мүлкүнөн зекет беришпесе, анда алар асмандагы жамгырдан куру калышат. Жаныбарлар болбогондо, аларга эч качан жамгыр жаабай коймок. Эгер алар Аллах жана анын элчиси менен келишимин буза башташса, анда Аллах аларга бөтөн элди душман жиберет. Душмандар ал элге таандык нерселердин бир бөлүгүн тартып алышат. Эгер алардын падышалары Аллах түшүргөн нерсе менен өкүм чыгарбаса, анда Аллах алардын арасына кастыкты себет деп айтты. О Аллахтын кулдары, бул улуу хадис. Ал азыр жерде эмне болуп жатканын күбөлөндүрөт. Азыр адамдар арасында ушул нерсенин баары болуп жатат. Чындыгында мунун бардыгы ушул хадисте камтылган. Бүгүнкү күндө адамдар арасында көптөгөн мусулмандарды оорулардан, күтүлбөгөн өлүмдөн, кургакчылыктан, тополоңдордон, сыноолордон жапа чегип жатышканын, душмандары аларды басып алышкандыгын, өз ортосунда душмандык көбөйүп, ошондой эле дагы башка хадисте айтылгандай нерселерди көрсөң болот. Жана бул нерселер Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын жана анын айткандарынын акыйкаттыгынын далили гана. Чындыгында адамдар менен болуп жаткан окуялар, айыкпас өлүмгө алып барган оорулар, кыйратуучу дүрбөлөңдөр, алардын ортосунда жек көрүүлөр жана өз ара кастыктар. Мунун баары күнөөлөрдөн улам келип чыгат. Аллах Таала айтты: Биз алардан мурда нечендеген капыр мундарды жок кылганыбызды алар көрүшпөйбү? О капырлар, биз силерге бербеген жердеги мекендерден аларга берген элек, үстүнөн жамгырды берекелүү жаадырган жана астынан дарыяларды агызып койгон элек.
Анан биз аларды күнөөлөрү себептүү ар кандай апааттар менен кыйратып, артынан башка моунду алып келдик. Өткөн кылымдарда жок кылынган коомдордун бардыгы андан кийинкилер да күнөөлөрдүн айынан кыйрап жок болуп кетишкен. Раббибиз мындай деди: Аад жана Самуд элдерин да кыйраттык. Силерге алардын жашаган орундарынын ойрондолгон издери анык билинип турат. Кыйраган себептери шайтан аларга бузук иштерин кооздоп көргөзгөн жана ак жолдон тоскон. Жана алар акыл эси жайында эле. Ошондой эле Карун, Фир'аун, Хамандарды да кыйраттык. Аларга Муса анык аят далилдер алып келген. Бирок жер бетинде текеберленишти. Жана баштарына Аллахтын азабы келгенде качып кутулуучулардан болбоду. Бардыгын өз күнөөлөрү себептүү азапка дуушар кылдык. Кээ бирөөсүнө таш жамгыр жаадырдык. Кээ бирөөлөрүн ачуу айкырык кыйратты. Кээ бирөөсүн жерге жыткурдук. Жана кээ бирин сууга чөктүрдүк. Демек, аларга Аллах зулум кылбады, бирок өздөрүнө өздөрү зулум кылышты. Азыркы биздин мезгилде адамдар арасында олуттуу оорулар жайылып кеткен. Керек болсо, дарыгерлер да алсыз. Мына ушул оорулардын бардыгы пайда болушу албетте адамдардын арасында күнөөлөрдүн жайылышына байланыштуу. Бул тууралуу Аллахтын элчиси, ага Аллахтын салам салаваттары болсун, элдер арасында жийиркеништүү нерсе ачыкка чыкса, күнөөлөр ачык айкын кылына баштаганда, алардын арасында мурунку муундарда болбогон жугуштуу чума оорусу жана башка оорулар жайылат деп кабар берет. Адамдар спидти да, гонореяны да, коронавирусту да, адамдардын жүрөгүн сездеткен башка илдеттерди да билишкен эмес. Бүт өлкөлөрдө алардын жүрөктөрү ушул кыйратуучу оорулар менен титиреп, бул ооруларга туруштук берүү колдорунан келбей турат. Чындыгында бул Аллахтын согушу. Сахих аль-Бухариде Абу Хурайра, Аллах андан разы болсун, пайгамбарлык сөздү тастыктап, пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваттары болсун, мындай деди: Кудуреттүү жана улуу Аллах айтты: Ким менин жакыныма, кулума душмандык кылса, мен ага согуш жарыяладым. Канчалаган такваларга капырлар күрөш жүргүзгөнүн, канчалаган момундарды мыкаачылык менен өлтүрүп жатышканын, канчалаган залымдык көргөндөрдү, токулма иштер менен туткунда жаткандарды, азгырыкка алдырган канчалаган жаш жигиттер менен кыздарды көрөсүз. Акыры бул Алланын согушу, анын жазасы. Чындыгында Аллах Таала айтты: Менин пендемдин мага жакындоого умтулуп кылган иштеринин мага эң сүйүктүүсү, мен ага милдет кылган амалдар. Менин кулум мен аны сүймөйүнчө мага жакындоого аракет кылып, милдеттерилген амалдардан ашыкча нафил амалдарды кылат. Мен аны жакшы көргөн учурда ал уга турган уккан кулагы болом. Ал көрө турган көзү болом. Ал кармай турган колу болом. Мен анын баса турган буту болом. Эгер ал менден бир нерсе сураса, анда мен сөзсүз берем. Эгер мага жардам сурап кайрылса, аны сөзсүз коргойм. Өз дуа тиленүүң тууралуу Аллахтан алыс деп ойлобогонуң. Аллах Таала айтты: О Мухаммад, эгер пенделерим сенден мени сурашса, айткын: Мен аларга жакынмын. Мага дуа кылышса, дуа кылуучунун дуасына жооп беремин. Эми мага да жооп беришсин жана ыйман келтиришсин. Ошондо туура жолго түшүп калышы ажеп эмес. Кытай мамлекети кээ бир мусулмандарга зомбулук көрсөткөндө, Аллах аларга оору жиберди. Алар өлтүргөндөргө караганда, бул оору көбүрөөк өлтүрдү. Аллах аларга коркуу сезимин себеп койду. Алардын үйлөрүнүн ойронун чыгарып бош кылды жана жүрөктөрүндө коркунуч жана дүрбөлөң салды. Чындыгында бул Аллахтын согушу. Мунун себеби жийиркеништүү нерселердин, ыймансыздыктын жана тил албастыктын жайылышы. Аллах Таала айтты: О ыйман келтиргендер, о ыйман келтиргендер, Аллахтан корккула жана эгер момун болсоңор, мурун алып жүргөн сүткорлук пайдаңардан калганын албагыла. Эгер андай кылбасаңар, Аллах жана анын элчиси тарабынан силерге каршы жарыялана турган согушту билип койгула. Жана эгер тооба кылсаңар, пайда кошулбаган акча мүлкүңөр өзүңөргө. Ошондо бирөөгө да зулум кылбайсыңар, силерге да зулум кылынбайт.
Эгер ыйык жана улуу Аллахтын согушу түшүп кетсе, ошондой эле пенделеринен өч алса, анда адил адамдар да, күнөөкөрлөр да жана башкалар дагы жок болушат. Зейнаб бин Жахштан Аллах анан разы болсун, эки ишенимдүү хадистер жыйнагында келгендей, пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваттары болсун, мындай деди: Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок. Арабтарга жакындап калган жамандыктан кайгы болсун. Зейнаб бин Жахш мындай деди: О Алланын элчиси, биздин арабызда таква адамдар турганына карабастан, чын эле биз да кырылып калабызбы деп сурадым. Ал: ооба, жамандыктар көбөйсө деди. Бирок ошону менен бирге, эгер таква адамдар күнөөкөрлөр менен кошо жок болуп кетишсе, анда алар өз ниеттерине ылайык тирилишет. Аллах алдында алар кыямат күнү бирдей болбойт. Ооба, алардын баары бир жок болушту. Бирок акыркы жашоодо аларда айырма болот. Ар бир адамдын анын кылган амалына жараша даражасы болот. Ишенимдүү Бухари жыйнагында Айша энебизден Аллах разы болсун мындай делген хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аскерлер Каабага жөнөп, жоокерлер чөлдүн эң калган жерине жеткенде, алардын биринчилерден акырына чейин бардыгын жер жутуп салат. Ошондо мен сурадым: О Алланын элчиси, аларды кантип башынан аягына чейин жутат? Себеби алардын арасында жөнөкөй да жана аларга тиешеси жок адамдар да болот. Алар биринчилерден акыркысына чейин жутулуп, анан тирилип, өзүлөрүнүн ниеттерине ылайык жазасын алышат деди. Эй мусулмандар, өзүңөр аягыла. Тил албастыктан, күнөөлөрдөн, бузукулуктардан, уятсыздыктан, жамандыктан алыс болгула. Ар бир жан күнөө кылып, өзүнө гана зыян келтирет. Сиз аларды кургактыкта да, деңизде да көрүп жатасыз. Караңыз, ар кандай күнөөлөр, оорулар, кымбатчылыктар жайылып, кыйынчылыктар жана кыйроолор жайылды. Мунун бардыгы алардын өз колдору менен жасаган күнөөлөргө байланыштуу болушту. Аллах Таала айтты: Адамдардын колдору жасаган күнөө иштери себептүү жерде жана деңизде ар кандай апааттар пайда болду. Аларга кылмыштардын азабын таттырыш үчүн. Кана эми туура жолго кайтышса. Бул аятта айтылган апааттар тууралуу алымдар ден соолуктун алсыздыгы, ырыскынын жок болушу, коопсуздуктан жылдар сайын чыккан оруудан жана башка ушул сыяктуу нерселер айтылган деп түшүндүргөн. Кийин дүйнөдө чыдамсыз жашоо болот жана ушул себептен коопсуздук жоголуп, анын ордуна зыяндуу жана коркунучтуу нерселер пайда болот. Ушунун бардыгы алар өз колдору менен кылган амалдарына байланыштуу адилеттүү жаза алышы үчүн. Эгер Аллах алар кылган бардык күнөөлөрдүн азабын тартырса, анда эмне болмок? Алар сөзсүз жер жүзүнөн жок болушмак. Аллах айтты: эгер Аллах адамдарды кылмыштарына жараша ушул эле дүйнөдө жазалай берчү болсо, жер бетинде кыбыраган адам калтырмак эмес. Бирок Аллах аларды белгилүү күнгө, кыяматка кечиктирүүдө. Ал эми качан белгилеген күндөрү келгенде Аллах өзү эсептешип алат. Анткени Аллах пенделерин көрүүчү. Адам затын жок кылган айрым себептеринин бири бул дүйнөгө болгон атаандаштык. Дүйнө мал мүлккө жетишүүдө, жогорку кызмат үчүн жана чоң орундарга болгон атаандаштык. Мунун баарынын максаты бул дүйнөнүн зыйнаттарына жетишүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү таңкы намазын окуп жатып, артына бурулуп, анын артынан алыскы үйлөрдөн келген сахабаларын көрүп, аларга мындай деди: Абу Убайда Бахрейнден бир нерсе алып келгенин уктуңарбы? Алар: Ооба, о Алланын элчиси дешти. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваты болсун айтты. Анда кубанып, үмүт кылгыла. Балким ал силерди сүйүнтөт. Бирок Аллахка ант, силерге кедейликтен коркпойм. Балким дүйнөнүн бардык жакшылыктары силерге чейинкилерге кандай берилгендей, силерге берилгенде, силерге чейинки коомдор атаандаштык үчүн жок болгондой, силер да жок болуп кетишиңерден корком. О мусулмандар, адамдар дүйнө байлыгын кантип кубалап жаткандыгын эми сиз өз көзүңүз менен көрүп жатасыз. Кыямат күнгө жакын мезгилдерде чоң дарыянын жээгинде алтын тоо пайда болору айтылат. Анын айынан адамдар бири-бири менен согушушат. Ар бир миңдин ичинен 999 адам. Алардын бардыгы ага ээлик кылууну каалашат. Бирок алар ээлик кыла албай жок болушат. Бул азгырык. Бул адамзаттын кыйрашы. Албетте, оору, сыноо, алсыздык жана ушул сыяктуу апат балелерди сиз көрүп,
жана байкап жатасыз. Мунун баары Аллахтын китебинен алыстап, анын мыйзамын аткарбагандан жана Аллахка моюн сунбагандан улам. Аллах Таала айтты: "Ал эми ким менин насаатымдан жүз бурса, ага оор жашоо бар. Аны кыямат күнү сокур абалда тирилтебиз." Ал айтты: "О Раббим, эмнеге мени сокур абалда тирилттиң? Мен ал дүйнөдө көзү соо адам элем го." Ким бул дүйнөдө Аллахтын эскертүүлөрүнөн баш тартса, Аллах аны оор жана кыйынчылыктуу азапка салат. Бардык адамдар оор кысымга алынган жашоо эмне экенин билишет. Жада калса, ысытманын аты да катуу же оор ысытма деп аталат. Мааниси оор жашоо, бактысыз кырдаал дегенди билдирет. Мунун баары улуу Аллахтын китебинен баш тарткандыктын себеби Аллахтын шариятын колдонбогондуктан жана Аллахтын элчисинин ага Аллахтын саламы жана салаваты болсун сүннөтүнөн баш тартуусу. Сахих хадисте Абдулла ибн Амр ибн ал-Астан, Аллах разы болсун, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мындай дегени келет: ар бир иште эргүү бар. Ар бир эргүүдө кош көңүлдүк болот. Жана ким болбосун, ошол кош көңүлдүүлүгү менин сүннөтүмдүн чегинде өтсө, анда ал куткарылды. Ал эми андан башка жолдо өтсө, ал адам өлдү. Демек, кээде адамдын ишке болгон шыктануусу, жигердүүлүгү жана күч кубаты болот. Ал эми кээде алсырап калат. Бирок, эгерде бул күнүмдүк иш-аракетиңиздин азайышына жана төмөндөшүнө алып келип, керек болсо анын себебинен күнөө иштерге жакындасаңыз, анда Аллахка ант ичип айтам, бул анык өлүм. Эгер бул кош көңүлдүк сизди алсыздыкка, мындайча айтканда, жогорку даражадагы сыйынуудан төмөн деңгээлдеги сыйынууга алып келсе, анда Аллах ал ордун башка жакшылык менен толтурат жана сиз дагы аманчылыкта болуп куткарыласыз. Аллах ар бир жанга анын колунан келбегенди жүктөбөйт. Аллах ар бир жанга берилгенден оор ашча нерсе бербейт. Аллахка колуңнан келгенче таква бол. Оорунун жайылышынын бир мисалы жер жүзүндө бузукулуктун пайда болушу. Аль-Бухаринин Сахих жыйнагында Аль-Нуъман бин Баширден, Аллах андан разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Аллахтын чегараларынын кол тийбестигине кам көргөндөрдү жана бул чегараларды бузгандарды жебеге чучуулак кармоо менен кээ бирлери кеменин үстүнө, кээ бирлери кеменин астына отургандарга салыштырса болот. Төмөнкү кабаттагылар сууну сүзүп алгысы келгенде, алар үстүңкү кабаттагыларды палубадан аралап өтүп калышат. Аягында алар өз ара сүйлөшүп, үстүңкү кабаттагыларды тынчын албастан: "Биз кемени ушул астынан эле тешип суу албайлыбы" дешти. Алар кемедеги үстүңкү кабаттагыларды тынчын албаш үчүн кеменин түбүнө тешик кылса, анда алар үчүн жакшы болмок деп ойлошту. Эгер астыңкы кабаттагыларды үстүңкү кабаттагылар өзүлөрүнө калтырып, алар эмнени кааласа кыла берсе, анда баары өлөт. Эгерде аларды колунан кармап тыйышса, анда алар өзүлөрүн куткарып жана баардыгын сактап калышат. О Аллахтын кулдары, чындыгында жаман күнөөлөрдөн кайтаруу, сабатсыз адамдарга таалим берүү жана мусулмандардын динин туура түшүнүк аркылуу үйрөтүү бул динин осуяттары. Бул эки дүйнөдө тең бактылуулуктун, кыйратуучу балерден сактануунун себеби. Аллах Таала айтты: анын буйругуна каршы иш жасагандар баштарына бул дүйнөдө бале же акыретте жан оруткан азап түшүп калуусунан абайлашсын. Бул жашоодо жана акыретте жан оруткан жаза башаламандыктардын көбөйүшүнөн, карама каршылыктардын жана туура эмес жүрүм-турумдан турат. Аллах айтты: ким Аллах белгилеген чектен чыгып кетсе, өзүнө зулум кылган болот. Жана эң жогорку улуу Аллах имансыз жана адилетсиз айылдарды баш ийбестиктен жана адилетсиздиктен улам жок кылды. Аллах айтты: биз мына бул шаарларды чектен чыгып зулумдук кыла баштаганда кыйратканбыз жана кыйроолоруна убакыт белгилегенбиз. Аллахка мактоолор, көптөгөн чексиз мактоолор болсун. Мен күбөлүк берем. Шериктери болбогон Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок. Жана Мухаммад Аллахтын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк берем. Бир нече кылымдар жана күндөр бою Аллахтын сүйүктүүсү болгон пайгамбарыбызга Аллахтын салаваттары болсун. Жана андан кийин: о Аллахтын кулдары, чындыгында Аллах бизди ушул асыл пайгамбар менен сыйлап, караңгылыктан жарыкка чыгарды.
Аллах айтты. Ал сабатсыз адамдар арасына өздерінің ішінен таңдап алған пайғамбарды жіберді. Ошол пайғамбар аларга Аллахтын аяттарын окуп, аларды ширк жана башка күнөөлөрдөн тазартат жана китеп менен сүннөттү таалим берет. Алар мындан мурда анык адашууда болушкан. Аллах Таала жерди карап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин китеп ээлеринен башка бардык арабтар менен бирге бөтөн элдерди да жек көрдү. Жана ал элчи аркылуу Аллах Таала кайгы капаны жок кылып, кыйрагандардан бөлөк бул коомдун көзүн ачты. Аллах айтат, бирок Аллах өз тагдырында болуп калган ишти болтуруп, өлгөндөрдү далил менен капырчылыкты тандаганы үчүн өлтүрүү үчүн жана тирүү калгандарды да далил менен ыйманга келгендери себептүү тирүү калтырыш үчүн силерди күтүлбөгөн жерден жолуктуруп койду. Акыйкатта Аллах угуучу, билүүчү. Чындыгында адамдар өздөрүндө болгон нерсени өзгөртмөйүн. Аллах алардын акыбалын жамандыктан жакшыга, жакшыдан жаманга өзгөртпөйт. Ийик жана улуу Аллах айтты. Бул азап Аллах эч бир коомго берген нематтарын качан алар өз жүрөктөрүндө болгон ыйманды капырчылыкка өзгөртмөйүнчө өзгөртпөсү себептүү болууда. Чындыгында Аллах эч бир коомдун жашоосун качан алар өздөрүндөгү нерсени өзгөртмөйүнчө өзгөртпөйт. Кимде ким жакшылыкта болгон болсо, анан аны жамандыкка алмаштырса, анын абалы начар жашоо болуп өзгөрүлүп, ага болгон ырайымдуулук алынып салынат. Жамандыкта болуп, бирок аны жакшылыкка алмаштырган адам абалын өзгөртүп, гүлдөп өнүгөт, ага ырайымдуулук жакындайт. Аллах айтты: эгер ыйман келтирип шүгүр кылсаңар, Аллах силерди эмне үчүн азапка салмак эле? Аллах шүгүр кылуучу, билүүчү. Ушул себептен да Аллах Таала айтты: эгер биз бир шаарды кыйратууну кааласак, анын дене кумарына берилген бай адамдарына буйрабыз. Кийин алар шаарда бузукулук кылганда үстүлөрүнө азап түшүүсү ылайык болуп калат. Анан аны жер менен жексен кылабыз. Эгер Аллах кайсы бир коомду жок кылгысы келсе, анда ал жыргалга бөлөнгөн элди жамандыктары сепкендерден кылып койчу. Бул алардын арасында да, шаарларына да жайылды. Булардын бардыгы тастыкталгандай. Анткени Аллах кызганчаак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: чындыгында Аллах кызганчаак жана Аллахтын кызганычы качан адам баласы Аллах тыюу салган нерсени кылганда көрүнөт. Аллах адам баласын сактап бекемдебесе, адам өзүн күнөөлөрдөн жана балейлерден сактап кала албайт. Болбосо, ал өзүн кичинекей жана ири зыянкечтерден керек болсо, аны чиркей чакса да, өзүн чиркейлерден да коргой албайт. Аллах Таала айтты: о элим, мындай салыштыруу келтирилди, угуп койгула. Аллахтан башка силер дуа кылып жаткан кудайлар бир чиркейди да жарата алышпайт. Эгер ага аны жаратууга чогулушса да, жана эгер чиркей алардан бир нерсени тартып жеп алса, аны андан куткара алышпайт. Ошентип, Аллахтан бөлөк кудайдан бир нерсе тилегендер да алсыз, тилек багытталган кудайлар да алсыз. Адамдарды чиркейлер чаккан, чиркейлер Аллах аны адамдарга жана курт кумурскаларга жиберди. Аллах Таала айтты: биз Фир'аун элин акыл эсине келер деп кургакчыл жылдар менен жана мөмө жемиш жетишпестиги менен сынадык. Аллах субханаху ва таала аларга ар кандай белги катары чегиртке, бит, бака жана кан жибергендигин маалымдады. Бирок алар текебердик кылышат. Алар күнөөкөр эл болушкан. Аллах аларды курт кумурскалар аркылуу жок кылды. Эгер адам бир нерсени ичип же жегиси келсе, анда ал жаңы канга айланган. Ал эмне жеген? Аллах ошондой эле бардык жерде секирип басып алган бакаларды жиберди. Аларга чегирткелерди жиберди. Алар эшиктерин жеп, анан алардын үйүнө чейин эшиктери аркылуу кирип, тамагын жеп, тамаксыз калган үй ээлерин ойлондуруп койду. Алардын денесин чагып, анан денесин жеген бит жиберди. Аллах жараткан макулуктарынан каалаганын адамдарга жиберди. Раббиңдин аскерлигин андан башка эч ким билбейт. О Аллахтын кулдары! Алар күнөө кылышканда кандай гана алсыз болуп маани беришкен эмес. Абу Дардадан Аллах андан ыраазы болсун, ишенимдүү жеткендей кипирди ачып жатканда эркектерди, ыйлаган балдарды жана аялдарды кошо басып алышкан. Жубейр ибн Нуфейл Абу Дарданын жанына келип: эмне үчүн Аллах сени жана сенин элиңди даңазалаган жеңиш күнү ыйлап жатасың деп сурады. Абу Дарда: Жубейр, сага кайгы. Алардын кандай эл болгонун карап көрчү. Алар бай болушкан.
Алардын кандай болгонун карачы. Алар Аллахка баш ийишкен жок жана Аллах аларды эмне кылды? Аллах айтты. Ал эми жаман иштерди жасаган адамдар үчүн өзүндөй жаман жаза бар. Аллахка муктаж адамдар ага кайтууга шашылып, Аллахка кайтканда аларга күнөөлөрү себептүү оор азаптар жетмек эмес. Шашылыш түрдө Аллахка тооба кылуу Аллахтын мээрими келишине себеп болот. Аллах айтты, башына азап келе жатканын көрүп ыйман келтирсе, ал ыйманы өзүнө пайда берген эл журт жок. Бир гана Юнустун коомунан башка. Юнустун коому азапты көрүп ыйман келтирди эле. Биз алардан дүйнө жашоосундагы кортук азабын арылтып койдук жана белгилүү бир убакытка чейин жашоо менен пайдаландырдык. Ошентип алар өз пайгамбарларына каршы чыгышты. Бир кезде ал элине таарынып, жеринен качып чыгып, толуп калган кемеге отурду. Ал элге толгон кемеде сүзүп жөнөгөндө, кеме оордуктан улам чөгүп баштады. Баары чөгүп кетпеш үчүн жана эки кайгы касиреттердин эң азын тандап алыш үчүн кимиси кемеден кетиш керек деген өкчөмө таш ыргытышты. Ошондо өкчөмө таш Юнус алейхиссаламга туура келди. Аллах айтты. Анан чучугулак тартышты эле, ал жеңилгендерден болуп калды. Анан ал башкалар тарабынан жемеленип турганда чоң балык жутуп жиберди. Эгер ал Аллахты аруулаган пенделерден болбогондо, балыктын курсагында кайра тирилген күнгө чейин калып кетмек. Аллах дагы айтты. Ошондой эле балыктын ичиндеги зуннунду да эстегин. Бир кезде ал ачууланып элинен ээн жерге кетип калды. Ал бизди өзүн тар жана караңгы жерде калтырбайт деп ойлогон. Ал караңгылыктарда калып, өзүңдөн башка иллах жок. О Раббим, сен аруу таза Кудайсың. Мен залымдардан болуп калдым деп жалбарды. Биз анын дуасын кабыл алдык жана кайгыдан куткардык. Биз момун адамдарды мына ушинтип куткарабыз. Бул Аллахтын убадасы. Юнусту кантип куткарса, ошондой эле бардык ыймандууларды куткарат. Бул мейли оору, алсыздык, сыноо, жер титирөө же тынчсыздануу болсун, айырмасы жок, баарынан куткарат. Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анхунун доорунда жер титирөө болуп өткөнү айтылат. Ал адамдарды чогултуп: "Эй элдер, силер күнөө кылдыңар. Бул жер титирөө күнөөлөрдүн себебинен улам болду. Эгер мындан кийин дагы жер титирөө болсо, анда мен сөзсүз силерди таштап кетем" деди. Бул сөздөрдөн биз алардын күнөөлөрдөн улам ушундай апааттар болорун билгендеп жыйынтык чыгарсак болот. Аллах айткандай: "Силерге жеткен ар бир бале апат өз кылмышыңар себептүү. Аллах көпчүлүк күнөөлөрүн кечирет." О Аллахтын пенделери, тооба кылуу жана Аллага кайтуу. Бул учурда көп тооба кылуу жана күнөөлөрдөн Аллахка кайтуу менен бирге жакшы амалдар гана жардам берет. Аллах мындай деди: "Ким момун ыймандуу абалында жакшы сооп амалдарды жасаса, анын аракети текке кетпейт. Биз анын пайдасына жазып коюучубуз. Биз күнөөлүү себептүү кыргын салган шаарларга кайра бул дүйнөгө келип жашоону арам кылдык. Алар эч качан кайтышпайт." Аллах дагы айтты: "Биз абалыкларды азап менен өлтүрбөдүк беле? Анан акыркы капырларды да дал ошондой тагдыр менен аларды ээрчитип койдук. Биз кылмышкер адамдар менен ушундай мамиле кылабыз." Мунун баары күнөөлөрдүн жана Аллахка моюнсунбагандыктын айынан болот. Адам дары-дармектерди туура кабыл алуу үчүн ооруга эмне себеп болгонун билиши керек. Чындыгында булардын баары оорулар. Анын дарысы тооба кылып Аллага кайтуу. Ошондой эле Аллахтын китебин жана пайгамбарынын сүннөтүн сактоодо, анын мыйзамдарын турмушка ашырууда, анын укугун жана чек арасын сактоодо, анын буйруктарын аткаруу жана тыйылгандан сактануу. Аллах айтты: "Мен жиндерди жана адамдарды мага гана сыйынуу үчүн жараттым. Эгер кимдир бирөө Аллахка сыйынууну таштаса, Аллах Таалага баш ийбесе, анын баш ийбестиги канчалык болсо, Аллах аны ошончолук корголот." Аллах Таала айтты: "Аллах кимди корголуп койсо, аны эч ким урматтуу кыла албайт." Аллахтан бул дүйнөдө да, ахиретте да берекелүү жашоо тилейбиз. Аллахым, эки дүйнөдө бактылуу жашоо беригөр. Аллахым, чындыгында биз кечирим сурап, динибизде бакубат жашоо, дүйнөдөгү иштерибизде, үй бүлөбүздө жана мүлкүбүздө да береке тилейбиз. Аллахым, сенден ачык жана жашыруун көйгөйлөрдөн коргонуу суранабыз. Кудайым, түз жолдо жүргөндөрдү алып жүргөнүңдөй, бизди да түз жол менен алып жүр. Жана бизди жамандыктан өзүн куткарган адамдардын катарында бизди да куткара көр.
бизге береке берип, бизди өзүңнүн сакчыларынын арасында сакта. Өзүң алдын ала белгилеген жаман апааттардан сакта. Аягында ааламдардын Раббиси Аллахка мактоолор болсун.